Саламатсызбы Дархан мырза, мамлекеттин элдин тагдыры өтө оор абалда турат. Мына ушундай учурда мына координациялык кеңеш өзүнүн сунуштары менен чыгып жатат. Абалдан чыгуунун кандай жолун биринчи кезекте зарыл кадамдар кайсылар деп эсептейсиз? Birinci kадамдарды biz 5 октябрда кайрылуу жасаганды айттым эле. Талкуу болуп, кайсы жерде мыйзамдардын одоно түрдө бузулгандыгы аныкталса, мыйзам бузуулар ар кадам сайын болду. Ошолордун баарын жокко чыгарып, адилеттүү бир чечим чыгарылышы керек. Болбосо кырдаал аябай курчуп кетет деп. Түштөн кийин дагы бир жолу кайрылуу жасадым. Абал өтө курчуп баратат. Мындан аркы ар кандай аракеттердин баарына ошол расмий түрдөгү бийлик жоопкерчиликти тартат. Тилекке каршы ар дайым ушундай болуп, бизде мамлекет жетекчисине келген кишилер, өкмөт жетекчисине келген кишилер түк укпайт да, дүлөй болуп калат, көздөрү көрбөй калат. Көрүп атпайсыңар, мен адилеттүү кетип баратам деп. Анан биз 5-inde ошондой окуялар болуп кеткенден кийин эртеси күнү жыйналып, ошол шайлоого катышкан партиялардын ичинен 12 партия кол койгонбуз. Бул шайлоонун жыйынтыгын тааныбайбыз дегендей кылып. Баягы окуялар кеткенден кийин эмне кылуу керек? Координациялык кеңеш түзөлү. Ар кандай иш-аракеттердин баардыгын конституциялык талаага киргизели. 2010-жылдагы каталыкты кетирбейли, отурумдук өкмөт түзбөйлү, баары мыйзамдын чегинде болсун. Координациялык кеңешке кирген кишилер бирөө да бийликке жулунбайт. Өкмөт башчылыгына жулунбайт, өкмөт мүчөлүгүнө жулунбайт деген шартты коюп ошондой түзүлгөнбүз. Биз биринчи кезекте ошол конституциялык талаага киргизүү жөнүндө координациялык кеңеш деген ушул ишти аткарат. Ал эч кандай аткаруу бийлигин алмаштырбайт. Бүгүнкү күндөгү абалдан чыгуу мына премьер-министрлер көбөйүп жатат. Ушулардын мыйзамдык талаага киргизүүнүн жолу. Дал ошол. Себеп эгер биз биринчи эле күндөн ошондой болгондо, жагабы жакпайбы бул экинчи маселе, жогорку кеңешти чукул түрдө чакыруу керек эле. Эгер ошол эл өкүлдөрүбүз деген азаматтар чындап элдин кулубуз деп жүргөн болсо, өздөрү дагы көрүнгөн жерде буйруктарын кысып бекинип отуруп албастан чукул түрдө тездетип чакырылышы керек эле дагы. Мына оору келгенде каникулга тарап кетишти. Кырдаал өтө курчуп баратканда издеп таппайсың. Булар не деген эл өкүлдөрү? Ушул эл өкүлдөрүнүн 90га жакыны кайрадан эл өкүлү болууга даярбыз деп барат эле жогорку кеңешке. 7-чакырылышына болобуз деп. Кана элдин жүгүн көтөрөбүз деген азаматтар. Жок, эч кимисин күндүз чытак менен таппайсың. Ар кимиси ийине кирип алып, ошо бекинип жатышат. Ушул парламентти чакыруу үчүн сизге координациялык кеңештин төрагасы катары ошо координациялык кеңеш тапшырма бергенде төрага менен сүйлөшүүнү азыр Муктуй Кабылдаев менен бул маселе кандай болуп жатат азыр? Кечээ Муктуй Юсупович телефон чалып айтты, ушундай болгон экен дегенде. Биз сүйлөштүк, бүгүн көзмө-көз жолугушуп сүйлөшөбүз. Биздин сунуш ушул болот. Кыргызстанда ушундай кырдаал түзүлүп турганда, ушул бийлик талашуунун отурушу чыркырашып, бир өкмөт үйүндө азыр 4 өкмөт башчысымын деген азаматтар отурат. 4-өөнүкү тең легитимсиз. Алар менен эч ким сүйлөшпөйт. Эл аралык уюмдар аларды тааныбайт. Мыйзамдуу түрдө конституциялык жол менен келмейинче Кыргызстан эл аралык уюмдар менен толук кандуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзө албайт. Ошону тездетип мыйзамдаштырабыз керек. Мен өкмөт башчы болом деп көкүрөк капкан азаматтардын баары чыксын. Ачыктан ачык бүтүндөй телекомпаниялар түз эфирди көрсөтсүн. 6 миллион калкыбыздын баары көрсүн. Кимдин деңгээли кандай экенин. Бирок бир шарт коюп атабыз. Ошол өкмөт башчылыкка барам деген киши бир да бир партияга тиешеси жок болсун. Эгер партияга тиешеси болуп, партиянын төрагасы болгон болсо, кийинки шайлоого барбайм деп убада берсин. Себеп биз көрүп атпайбызбы мына? Бирок ал партияга барбайм деген партиясын сүрөйт да, ушул жагы бар да. Ошондон нейтралдуу адамдын келиши кандай? Сөзсүз түрдө мен кечээ ушундай сунуш кылдым. Эгер төрага деп баарына бир добуштар менен ишеним көрсөтүп шайланат, шайлоодон өткөн жападан жалгыз сиз партиясыз, шайлоодон өтүп дагы мандаттарыбызды кармап кучактап отурбастан, мыйзамсыздыкты мойнуңузга алган киши катарында сизге ишеним бар. Калыстырып бересиз, төрагалык сизге гана болот дегенде, мен макул болуп бул жүктү мойнума көтөрдүм. Бул деген баягындай бир даража эмес. Бул деген ишеним, бул деген ошол түзүлгөн кырдаалдан кантип чыгып кетүүнүн жолун издөө, табуу. Ошондон бери уйку жок. Тамак аш деген маселе жок, дем алуу деген маселе жок. Анысы менен сүйлөшөсүң, бул макул болот, үчүнчүсү макул болбой туруп алат.
Айтор эки кишинин башын бириктириш болуп көрбөгөндөй кырдаал кыйын абал болуп турат. Эми сиз айтып аткандай мен кече сунушту киргиздим. Эч бир саясий партия менен байланышпаган, Кыргызда тажрыйбалуу, аябай калыс, туруктуу жүргөн азаматтын бирин коелу. Төрагалыкка ошол өкмөттүн төрагасын премьер-министрге коелу. Ал ошол 3 айдын ичинде адилеттүү шайлоону жүргүзүп берсин. Өкмөттүн ишин уланта берсин. Керек болсо азыр өкмөттүн курамындагы турган министрдин орун басарлары бар. Ошолорду эле кайрадан министр кылып дайындап туруп эле алдынан жылып кетели. Жаңы кишилерди алып барып койгондо биз мындай бир өтө чоң жоготууга учурайбыз. Эпсизбиз да. Мына карабайсыздар, азыр көбү кыйкырып атпайбы? Жаштар келсин, айланайын, келсин, садаган. Бүгүн сени ура деп көтөрүп чыгат. Эртең кылычын алып кыш келетат. Кышка даярдыгыбыз кандай болот? Карыздарды төлөй турат, оору келетат дейт. Суу, отун, суу маселеси кандай болот? Ошону түшүнгөн бир азамат келип туруп эле андан ары карай ишти улап кетишибиз керек. Биз кыштан аман чыгышыбыз керек. Ошого жараша чукул парламенттик шайлоо өткөрүлүш керек. Конституциянын талабы боюнча 45 күндүн ичинде шайлоо өтүш керек. Муну камсыз кылыш. Ким жарыялайт эми? Эми ошону жанагы президенттин премьер-министр өкмөттү курагандан кийин президенттин ыйгарым укугу аткаруучу, убактылуу аткаруучу. Конституция боюнча Жогорку Кеңештин төрагасынын түрү. Ошол киши жарыялоо керек. Бул консенсус. Жок, ал үчүн Жээнбековдун кызматтан кетүүсүн бул экинчи маселе. Бул юридикалык маселелер аябай көп да, конституциялык чак-челекейлер аябай көп. Ошого карабастан бүгүн баягы көкүрөк кагып, мен өкмөт болом, мен премьер болом деп жулунуп аткан азаматтарга акылым жетпейт, айланайын. Жулунганың жакшы, бирок ким тааныйт, ким сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт? Куржулубуз да жок, казынабыз бош. Шайлоо өткөрүү деген бул аябай чоң акчанын каражатын талап кылат. Эгерде биз легитимдүү мыйзамга талаасына кирип алган конституциялык жол менен келген бийликти курап алган болсо, чет эл аралык уюмдар сүйлөшүү жүргүзөт. Ошо сүйлөшүүлөрдүн негизинде алардын кайтарымсыз көмөк көрсөткөн акчасынын күчү менен биз шайлоолорду тездетип өткөрүп, мыйзам талаасына кирип алышыбыз керек. Андан сырткары, Атахан мырза, мына өкмөттү шайлоодон сырткары парламент алдында турган милдет. Мына азыр ар кандай жаштардын күчтөрү бар, башкалар бар. Булар мисалы үчүн 7% босого менен парламентке келүүгө мүмкүнчүлүгү жок. Ошондуктан парламент мүмкүн босогону дагы төмөндөтүш керек. Айда мырза, каалоолор башка, мыйзамдар башка, талаптар башка. Бул мыйзам, бул кодекс, конституциялык кодекс. Бул кодекс 3 окуудан кем эмес кабыл алынат. Ар бир окуунун ортосунда мөөнөтү бар. Мына ошол мөөнөттөрдү сактап отурган болсо, анда биз кышка кирип кетебиз. Эгер аларды сактабай турган болуп туруп, чечкиндиги кандайдыр бир күчтөр, керек болгон учурларда болуп аттык, ошо бир күндө 3 окуу менен, 1 саатта 3 окуу менен алып аткан. Түзүлгөн кырдаалга жараша ушул маселени талкуу кылыш үчүн биринчиден Жогорку Кеңеш жыйналышы керек. Кандайдыр бир кеңешмелерди өткөрүшүбүз керек, жагдайдан чыгуунун жолун издешибиз керек. Анын ордуна ар бир эле өзүнүн тобун жыйнап келип алып, 100 киши менен бирөө келип, 200 киши менен аны кууп чыгып, 300 киши менен үчүнчүсүн алып келип, мондай мышык чычкан кугушмайды токтотушубуз керек. Ушуларды айта берип, үнүбүз катып калды, үнүбүз бүтүп калды. Неге кечээ эле ушул эл үчүн кызмат кылганга даярмын деген азаматтар бүгүн эмне үчүн бийликке улантылып атат, жулунуп атат, мен билбейм, түшүнбөйм. Мисалы мен өкмөт жетекчилигине барасыз деп сурайт да, барбайм, айланайын, мени танка менен сүйлөсөңөр барбайм. Мен өкмөттүн курамына да кирдим. Себеп мен көрүп турам ал деген эбегейсиз аябагандай чоң жоопкерчилик турат. Бүгүн канчалык сүйүп көтөрүп алып барып отургузуп койгон менен, эртең 1 айдан кийин ошолор эле бешикке сайып алып көтөрүп чыгып коюшу мүмкүн. Бирок парламенттик шайлоодогу жеңиштен кийин келүүгө даярсыздар. Парламенттеги жеңиштен кийинки жагдай ал башка. Себеп ал элдин ишеними менен, элдин каалоосу менен, элдин берген мандаты менен келген бул түк башка. Бүгүн чукул түрдө жанагы өкмөттү тездетип курашыбыз керек. Айтып атпаймынбы? Ал жактан бул жактан издеп жүрүп, менин балам, менин кызым кирсин дегенди токтотушубуз керек. Айланайындар. Кечээ эле мыйзамсыз аракеттерди жасап атат деп чыгылдап аткан азаматтар бүгүн өздөрү мыйзамсыз аракеттерге барып атканын көрүп түңүлүп атам. Болбойт, айланайын. Бизде керемет мындай калыс тажрыйбасы бар азамат жигиттерибиз, кыздарыбыз бар. Ошолордун бирөөсүнү өкмөт башына коюп туруп, азыр керек болсо азыркы эле өкмөттүн биринчи орун басары, экинчи орун басары, үчүнчү орун басары, кимиси болсо ошонусу болсун, даяр болгон болсо, милдетин аткарып турган болсо, андан бир кайгы болуп кетпейт, эч ким зыян тартпайт. Бардыгы тең түрдө шайлоого катышууга мүмкүнчүлүк бар. 100%. Даярдык көрүп. 100%. Анан
Тек қана барлығына бірдей құқықты, бірдей шартты. Анын үстүнө жанагындай болуп кыска мезгилдин ичинде 15 күнгө гана созулат үгүт насаат иштери. Эреже боюнча ошондой. Анын баарын мамлекеттик телеканалдардан теле дебаттарды уюштуруу жолу менен гана жүргүзүлүшү керек. Эч кандай плакат андай мындай болуп стадиондорго элди кууп келген токтотушубуз керек. Баягы 500 миңден ашкан кишилерди баягы убактылуу каттоодон өткөргөндөрдүн баарын бышык аркылуу жокко чыгарылышы керек. Кыргызстандын сыртында жүргөндөрдүн баарын конституциялык укугун калыбына келтирип, аларды да шайлоого катышууга укуктарын камсыз кылып беришибиз керек. Айтор, мен бүгүн премьер-министр болом дегендер аябай көп. Бирок канчалык жоопкерчилик, канчалык оор жумуш күтүп атканын алар сезбей атат, билбей атат, тилекке каршы. Токтонушу керек эле, токтонуш. Билип аткандыр, бирок ошол мамлекеттик ресурсту пайдаланып кайра келебиз деген ой жатпайбы? Ресурс чектелүү. Жок, шайлоо учурунда мисалы. Эгер мамлекеттик ресурсту пайдаланып кайрадан жогорку кеңешке келем деген болсо, кайрадан ошол 5-октябрдын кейпин келет. Эми сабак албайбы, токтобойбу. Мамлекеттин алдында дагы бир чоң маселе бул конституциялык реформа. Азыркы шайлоо системасы ушул акыбалга алып келгенин баарыбыз көрүп атабыз. Бул конституциялык реформа, шайлоо кодекстерин өзгөртүү кандай этаптар менен жүрүш керек? Эми Мадумаров 11 жылдан бери айтып келет. Кан какшап айтып келет. Бирок уккан киши жок. Же өкмөтүн укпайт. Мына ушул жагдайга алып келди дегенибизде айтышыбыз керек да. Бийлигин дагы күнөөлүү, биздин дагы, элдин. Эми ошолор элди уламдан улам баягы кичи автобустарга салып алып ташып атканда аларды байлап алып сүйрөп аткан жок. Эл өзү барып атты да ошолорго. Паспортуңду бер деп үйүнөн паспортун алып кетсе, берип атты да паспорттарын. 2000'ди көрсө 2 томонун кеткендерибиз дагы болуп атты да. Бирок ошол акчанын, административдик ресурстардын колдонгонуна карабастан тикеден тике ошол адилеттүүлүк чындык үчүн деп туруп берген элибиздин алдында баш ийип таазим кылышыбыз керек. Ошонун баарына туруштук берди. Кээ бир адамдар ошолордун акчасын алды, бирок алган менен шайлаган жок, тескерисинче жайлап чыгып аткандар болду. Мына кайдыгер эмес азаматтарыбыз бар экен Кыргызстан турат. Бирок конституциялык реформаларды жүргүзүү бул өтө оор, татаал процесстерден өтүш керек. Канча жол референдум менен кабыл алды, менен баары элдин көкүрөгүнө чукпагандан кийин ал нерсе туруксуз болуп калат. Расмий түрдө жогорку кеңештен өтүп, жогорку кеңеш келип, кандайдыр бир конституциялык кеңеш менен түзүлүп, андан кийин артисттер гана жазыш керек экен. Биз элден сурашыбыз керек. Президенттик башкарууну каалайсыңарбы? Же парламенттик башкарууну? Ушуга жоопту бергенден кийин ошого ылайыктуу конституцияны жазып, жогорку кеңеш кабыл алып, ошону бекитип бериш керек. Мында мышкы чычкан ойдон кажети жок. Чоң рахмат сизге. Ийгилик болсун, элибизге инсап берсин, бийликке барабыз дегендерге бираз ыйман берсин, ушул туруксуз абалдан тезирээк чыгып кеткенге жараткан өзү жардам берген болсун. Рахмат сизге.